Кыргызстан мурдагы СССРдин курамынан бөлүнүп көз карандысыздыгын жарыялаганына 29 жыл толду. Бул ирет пандемиядан улам баш калаанын Ала Тоо аянтындагы майрамдык иш-чарага адамдар киргизилбеди. Президент Сооронбай Жээнбеков катышкан 1 сааттык расмий бөлүк телеканалдарда түз ободо көрсөтүлдү. Иш-чарада өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды эгемендик майрамы менен куттуктап, элдин ынтымагын, жердин бүтүндүгүн сактоо ар бир адамдын быйык милдети экенин баса белгиледи. Мамлекет башчы быйылкы майрам пандемияга туш келип калганын айтып, аны элдин биримдиги менен гана жеңүү мүмкүн экенин белгиледи. Президент өз сөзүндө жалпы дүйнөнү алдастаткан пандемия биздин мамлекетти да чоң сыноого туш кылды. Кыйын күндөрдү өткөрдүк, бирок биз күрөштү тынбай уланттык. Кол куушуруп мүнкүрөп олтуруп калган жокпуз. Бул апааттан кутулуу мамлекеттик бийликтин аракетинен гана эмес, коомдун биримдигинен жана жоопкерчилигинен көз каранды экенин көрдүк, деди. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу ырчы Бекборбиев аткарган чыгармада шайлоо үгүттөрүнүн элементтери бар экенин айтып, административдик чара көрүүнү сунуш кылды. Бул маалыматты БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бегматов бышыктап, азырынча чечим чыга электигин билдирди. Бекборбиев «Мекеним Кыргызстан» деген аталыштагы ыр чыгарып, алы соңку учурда интернет булактарында кеңири тарап баштаган. Ал ырда парламенттик шайлоого катышууга камынган «Мекеним Кыргызстан» саясий партиясынын эн белгиси бир канча жолу көрсөтүлөт. Мындан соң ыр коомчулукта үгүт катары сындыла баштаган. Эгер БШКнын жумушчу тобунун сунушу колдоо тапса, Борбиевке бузуулар жөнүндө кодекске ылайык акчалай айып салынышы ыктымал. Асел Кадырбекованын үй бүлөсү ырчыны автокырсыкка кептеген айдоочуну кечирди. Бул тууралуу анын жолдошу Нурлан Насип YouTube блогерге маек берип жатып билдирген. Нурлан Насиптин айтымында алы кырсыкка себеп болду деген айдоочуну аялы үчүн кечирген. Ал эми тосмо арызда анын кайненеси Кадырбекованын апасы жазганын билдирген. Асел өзүнө келип жашоого кайтканына Кудайга 1000 мертебе ыраазыбыз. Бир четинен бул бөөдө кырсык. Бирок ыкчам аракетке келчү топтун айдоочусу жубайымдын автоунаасын катуу ылдамдыкта келип сүзгөн. Башында аябай жинденгенбиз. Бирок кийин кайра ойлонуп, ал жигиттин тагдырын талкалабай эле коелу деп чечтик, деген ырчынын жолдошу. Нурлан Насип жубайынын дарылануусуна кылмышка шектүүдөн акча талап кылбаганын айтып, болгону автоунаасын кайра калыбына келтирип берүүнү суранганын билдирген. Эскерте кетсек, 26 июнда Бишкектеги автокырсыктан Асел Кадырбекова катуу жаракат алган. Анын баш мээси катуу жабыркап, моюн омурткалары менен акыреги сынып реанимацияга түшкөн. Ал эми Кадырбекова менен сүзүшкөн айдоочуга кылмыш иши козголуп, убактылуу 1 айга камакка алынган болчу. Нью-Йорк шаарынын тургундары коронавирус пандемиясынан улам шаар четине жапырып көчүп жатышат. Нью-Йорк Таймс басылмасы жазгандай, кала тургундары көбүнчө Лонг-Айленд, Вестчестер жана Нью-Джерсиден жер там сатып алышууда. Басылма кыймылсыз мүлк агенттигине таянып, Нью-Йорктун жака белиндеги үйлөрдүн сатылышы пандемияга чейинкиге салыштырмалуу 44%га өскөнүн жазды. Нью-Йорк АКШдагы коронавирустан эң катуу жабыркаган шаарлардын бири. Маалым болгондой, калада 238 миңден көп киши бул илдетке чалдыгып, 28 миңден ашуун бейтап көз жумган. Бир нече жума шаарга катуу карантин киргизилип, тургундар көп кабаттуу үйлөрдө камалып отурууга аргасыз болушкан. Туркиялык адвокат Эбру Тимтик 238 күн ачкачылыктан соң 43 жашында Стамбулдагы ооруканада көз жумду. Association Press агенттиги прогрессивдүү юристтер биримдигине таянып жазгандай, алы терроризмге байланыштуу өзү жана кесиптештери кабылган сот ишинде акыйкаттуу болушун талап кылып ачкачылык жарыялаган. Эбру Тимтик жана 17 коллегасы улчул радикал революциялык элдик боштондук партия фронту менен байланышы бар деп айыпталган. Бул уюм Туркияда, АКШда жана Евро биримдикте террордук деп таанылган. 2019 жылдын март айында Тимтик 13,5 жылга эркинен ажыратылып, иши апелляциялык сотто каралып жаткан. Тимтик быйыл февралда кесиптеши Айтач Унсал экөө ачкачылык жарыялашкан. Унсал деле оор абалда экени кабарланууда. Эл аралык француз радиосунун кабарына ылайык, Туркияда террорго байланышы бар деген негизде 1,5 миңден ашуун адвокат кысымга кабылып, 605 кармалган. Испаниянын Барселона футболдук клубу чабуулчу Лионель Мессини англиялык Манчестер Сити клубуна сатууга макулдук берди. Маалыматка ылайык, каталониялык клуб 33 жаштагы аргентиналык футболчунун трансфери менен мунасага келип, кошумча төлөм суроо менен чабуулчуну алмаштырууга даяр. Материалда эки клубдун тең Месси карьерасын англиялык командада улантаарына ишеним артканы айтылат. Барселона өз кезегинде Манчестер Сити клубунун коргоочусу Эрик Гарсияны алууга кызыктардыгы, Роналд Куман
Мессисиз жаңы курамды түзүүгө даярданып жатканы белгилүү болду. Лионель Месси каталониялык клуб УЕФАнын Чемпиондор Лигасынын чейрек финалында Бавариядан 8-2 эсебинде жеңилип мелдештен четтегенден кийин командадан кетүү чечимин кабыл алган. Месси 6 жолу дүйнөнүн мыкты футболчусу деп таанылып, алтын топ сыйлыгын алган жалгыз футболчу.